Эртең менен атайын эле бир жаатты калтырып койгом. Кичине өзүм дагы терип, малина жазып алайын деп. Ой, улайын дедим го. Кыздар, бир нерсени айтып берейин малина тергенче, Мен негизи ушул каналым мурда катталгандар билет. Ошондой бир нерселерди айткан, история айткан канал болчу. Могу экен. Бизди Аяш балабыз үйлөнүп, Казакстанда, ушу казак кызга үйлөнүп атыптыр да. Тойго чакырып атат. Анан күйөөлөрүбүз как положено эле кошушат. 10 килограмм эттин акчасы азыр эми 10 килограмм эт круглый 700 сомдон болуп атат деп 7000 сомдон кошушкан да. Аман бияктан шаардан бара тургандар 5-6 экөөбүз экенбиз. Айылдан досторунан 4 келет экен. Анан аялдардан билбейм, бирөөсү келем деп, келбейм деп ушинтип атат да. Эми ошо барган гана мен айтып атам да, келгиле 1000 сомдон чогултуп алалы. Чогултуп алып, общий 20 неме кылалы. Бир кой, анан жакшы бир корзина жасап, ошол корзиналарды там кудаларга түштөндүрүү сыяктуу кылып киргизели деп ошентсем, эми экиге бөлүнүп атышат. Мурдагы эски катталуучулар билет, мен өзү түндүк тараптанмын, жолдошум түштүк тараптан. Анан өзү ошо кайната кайнине уже жоктугуна байланыштуу барбай деле калганбыз. Мен ушул жака 15 жылдан бери бара элекмин. Барбайм деле да, негизи туугандар деле калган жок аякта дегендейчи. Жакшылыктар көбүнчө эле биякта эле болот, көбүнүкү эле. Жамандыктан Кудай сактасын. Эми прямо аябай жамандык болуп бир баарыбыз баргыдай эч нерсе андай деле болгон жок. Эми ошол жактагы жаман көрсөңөр жаман көргүлө деп туруп айттым, ушинтипчи бергиле, ушундай кылалы десем, эки лагерге бөлүнүп атышат. Негизи биздин бир аяшыбыздын аялы дагы каза болуп, ошого 2 жолу 500төн бергенбиз 40-ына. Анан кийин ашын берип атканда дагы ошо корзинагачы аялдар, эркектер өзүнчө чогултушкан го. Ошону берсек, эми ошонун бергенибизди бирөө же билбей калганбы, же унутуп калганбы, же укпай калганбы, билбейм. Ошо группадан общий 20 болбосок дагы бир 17-18 келин барбыз да. Анан ошонун арасынан бирөөсү 3 берем деди, бирөө көпчүлүккө кошулам деди. Анан ошо бирөөсү чыгып айтат, биз деген аш андай мындай болгондо өзүбүз эле чыгарып эле, өзүбүз эле корзина жасап бара тургандар, айылдыктар ошентип эле барып жүрбөйбүзбү? Ошо аяштар чогулткан 7000 акчадан эле алып албайсыңарбы депчи. 20 бала 7000ден 140 000 сом акча болот го, ошондон албайсыңарбы? Мурда биринчи жолу аяш кызыбыз күйөөгө тийгенде эч нерсеси жок эле барганбыз деп. Анан мен чалып тактасам 3 күн тойлошкон экен. 3 күн, бир күн барышыптыр, антип мынтип кызмат кылабыз, там кызыбызды бата алабыз, андай мындай дешип барган экен. Мына бир күн антип чай ичишеби, экинчи күнү алып кетип аткан жак ресторанга той бериптир, аяка барышыптыр. Дагы бир күнбү, аяшым болду ушунча узатышып, коноктор сыйлаштыңар, өзүмчө силерге чай берем деп, эмне берген билбейм, ошол өзүнчө дагы анертеси да сыйлаган экен да. Ошонун баарына баягы ал кезде эт 600 сом экен да. Ошол 6000дин ичинен деп акча кошушкан деле эмес экен. Анан бул аялдар деле бизге кичине табакка акча чыгарып бергиле, анда биз дагы бир нерсени көтөрүп барабыз деп деле сурабаптыр да. Анан мен айтып атам, ошол жерден баарыңар группа чогулта калып, бүгүнкү биз кылгандай, кыздар, мондайдан барган атабыз, табакка 500 сом 1000 сомдон акча бергиле давай. 2 күн тойлодук, бүгүн дагы чакырып атат, сыйлайт экен досторду, келе алганыңар келгиле, келе албаганыңар бергиле деп айтсаңар, биз деле бермекпиз. Анан тынч эле өзүңөр барып ичип жеп келип алсаңар, биз деле билбей калдык да деп. Кыздар, мен жаман көрүнүп атам. Анан кандай ойлойсуңар? Меники туурабы же туура эмеспи дейм да. Баягыдай мисалы Бишкекте туруп, Бишкектеги эле тойго барган атсак дагы мейли эле, өзүбүз эле бара берели кел деп. Анан кейиген башка өлкөгө барып атсак, Казакстанга барып атабыз да, башка мамлекетке барып атсак, анан аяшыбыздын аякта үй жайын билбейм, бизде меймандай турган даражадагы үйү жок да. Эми мындай чоң үй болуш керек да. Бизде 15 киши бар атсак, бизди жаткырганга 15тен ашык болуп кетти окшойт. Жаткырганга чоң үй керек. Анан аяшым, жок, андайга жаткыра албайм деп неме снимать этиптир, коттеджчи. Ошо коттеджде 2 күн, бир күн барган күнүбүздө обедтерге келип каласыңар деп пландап, дагы пландарын дагы толтура алып жазыптыр, андай кылабыз, бияка алып барабыз, аяка алып барабыз деп. Анан кийинки 4 күнү саат 4кө чейин дагы Алматынын центрин, ошо Алматыдагы центр жактарын, ошондой Медео, Седео дегендер бар экен. Мен барып көргөн эмесмин, баргандар билеттир. Ошолорду кыдыртат экен. Ошого анан мен болбой атам, силер ушинтип мурда айтсаңар биз деле бермекпиз, давай бергиле депчи. Кандай ойлойсуңар? Ошо туура эле болуп атабы же туура эмес болуп атабы?
силер кандай кыласыңар негизи. Бирок ош тарапта ушундай кошумчаны жакшы эле кошот экенин билем да. Бизде деле эми мен түндүк тараптамын. Классташтарда жакшылыкка коо балдар өздөрү эле кошулат. Анан жамандык болгондо кичине мындай связи барлар неме поддержка кылып жиберебиз да. Бирок аздан эле өтө деле көптөн поддержка кылбайбыз. Анан булар билетип 7 миңдик оштук болду бербейбиз деп. Мени ошентип оштук аяшкаларым жаман көрүп атат. Анын ичинен бир Чымкентте иштеген бирөө Россияга кетип атам деген бирөө эле макул мен берем деди. Россияда иштеп аткан бирөө мен көпчүлүккө кошулам деди. Анан бирөөсү ошо Ошто медцентрде иштейт, мындай администратор сыяктуу болуп иштейт да. Ошо келип мен берем деп ошол эле айтты. Бирөөсү вообще биз деген өзүбүз эле кылып жүргөнбүз, өзүбүз эле барып жүргөнбүз деп ошентет. Анан то, что мне не нравится, калганы унчукпайт. Жетөөбүз, алтообузбу, жетөөбүзбү бияктабыз, ону ош жакта, анын ичинен 4төө бар жок деп жообун берди. А калганы экөө окубай атат, экөөнүн телефону недоступ окшойт да. Калганы жөнүнө карап эле отурат. Булар не дейт экен, экөө чабышса, анан кайсы жагы жакшыраак болсо ошол жакка кошула ал деп карап отурабы. Ошондой карап отургандарга дагы эмне дейсиздер? Анан чын келип кайра чыгып айттым, эми мен мындай ошо аяштардын арасынан улуураагымын да. Бизден улуу дагы бирөөсү бар. Ошо көпчүлүккө кошулам деп койгону. Андан кийинкиси эле менмин. Мен анан той берип аткан ушул келин да, досум үчөөбүзбүз. Анан ошо улуусу, сулуусу болуп өзүнчө ошондой предлагать этип бир сыйра жаман көрүнүп койдум. Эми биягы кандай болот? Буюрса ушул канал жакшы болуп, поддержка болуп кетсе, жан жап келди го. Мен ошо Алматыга баргандабыз. Буюрса Алматыга тойго барганды дагы тартам. Анан эле баягы аялдарга тиешелүү кийим проблемасы да. Аны кийгем, муну кийгем, ал туура келбейт, бул туура келбейт деп с горем пополам бир биякта белгилүү бир элдин баары рекламалап аткан. Могу Кыргызстанда Бишкекте бир белгилүү болуп аткан бир магазинге барып эптеп бир көйнөк тандап келсем, возраст өткөн сайын ошондой болуп калабы же мен эле ошондой болуп калам билбейм. Такыр ушу кыдырып бир нерсе тандагым келбей калды да. Бат эле барып алып эле келе бергим келип калды. Тем более шаарга 1,5 саат мага антимите ушу центрге барган жака чейин. Кете берет ошо эми катуу жан жап кетти. Ошентип тандап келсем, эми кызым, бул аяй типилиңиз бул көйнөккө не подходит. Туфлиңиз аябай вечерний вариантта. Эми башка туфли алыңыз деп